Ата-энем Алла рахмат кылсын, экөө тең аламда өтүшкөн. Алла рахмат. Бул адамдардан мен дайыма өзүмө элестетип, дайыма өзүм ушуну сезип келем. Мендеги болгон кайсыл ийгилик болбосун, мендеги болгон кайсыл жетишкендик болбосун, мендеги болгон кайсы бир жакшылык болбосун, анын баары келип туруп ата-энемдин мага кылган дуасы менен мага берген тарбиясы деп билип келем. Алардын эмгеги деп билип келем жалпысынан. Бирок мен дайыма билип көкүрөгүмө туюп келген нерсе ата-энемдин Алланын ибадатына болгон бекемдиги эле. Анын аркасы менен кошо эле өзүнүн ибадаты менен көп нерсе айтпаса дагы, бирок өзүнүн жөнөкөй карапайым ата-энем кадимки колхозчу адамдар болушкан. Кадимки бир чоң кызматтарда иштешкен эмес, бирок өздөрүнүн ошол карапайым жашоосунда өзүнүн карапайым сөздөрү менен чыныгы эң чыныгы ата-эненин үлгүсүн бергендиги, алар Алланын ибадатына келген учурда алар эмне кылышкан эмес. Бир да намазын, бир да ибадатын кечиктирип же калтырып аны эмне кылышкан эмес. Аны менен кошо эле дайыма балдарыбыз, биз 6 бир тууганбыз, 6 бир туугандын эң кичинеси мен. Баарыбызга айткан сөзүм эсимде бар. Балдарым ак эмгегиңерден тапкыла деп. Ушуну көп айтчу эле. Башка бирөөнүкүнө көз артпа. Башка бирөөнүкүнөн издебе. Башка бирөөнүкүнөн күтпө. Сен өзүңдүн эмгегиңен тап деген. Мен ойлойм, мына ушул мен үчүн дайыма баалык.